Кадимки эле кыргыздын тоодон томолоп түшкөн кызы орусча сүйлөйт мага. Халал, адал деп кирген. Чыгып барасаң жазып коюптур. Собойго болбойт деп. Мен орус тилине каршылыгым жок. Мына ушул тамга өзгөрүлгөндүгү аябай чоң кесепет алып келиптир. Бирок биз эмнеден кур калдык? Десе биз аталарыбыз калтырган мурасты окуй албай калыптырбыз. Тарыхты да мындай караш керек окшойт. Жазылган тарых бар. Бирок жазылбаган да тарых болот окшойт да. Жазылбаган тарых балким муундар өткөндө кээ бир адамдар өзүнүн акыл калчуусу менен, өзүнүн жеке талдоосу менен, балким кандайдыр бир аянттарда талдоолору менен жазылбаган тарых, ага альтернатива болгон тарыхый кубулуштарды да ачат окшойт да кээ бир адамдар. Мен үчүн да мына ушул тил маселесинде бир-эки кубулуш ачылды. Эгер туура эмес болсо, мына арабызда тарыхчылар болсо, балким мени оңдоп коюшар. Мына ушул совет бийлиги келери менен биздин тамга өзгөрүлдү туугандар. Мына ушул тамга өзгөрүлгөндүгү аябай чоң кесепет алып келиптир. Албетте биз орус маданиятына кирдик, Тургеневди үйрөндүк, окудук, Толстойду окудук, Пушкинди окудук, укмуш. Эми ушул нерселер бүгүнкү биздин жашообузда, бүгүнкү биз жеткен батыш цивилизациясына кетип атабызбы? Америкадай болуп өнүгөбүз деп атабызбы? Мына ошол жолдо кандайдыр бир тапшырманы аткарды. Мына ушул орус тамгасы бир тапшырманы аткарды. Азыр деле аткарып атат балким. Бирок биз эмнеден кур калдык? Десе биз аталарыбыз калтырган мурасты окуй албай калыптырбыз. Бизге чейинки, мына ушу улуу Октябрь революциясына чейинки, ушу тамга өзгөргөнгө чейинки кол жазмалар, биздин адабий, маданий булактарыбыздын бардыгы өрттөлдү, көмүлгөн, балким дагы эле көмүлүп жаткандыр. Жана кандуу жылдарда биздин билимдүү ата бабаларыбыз кулакка тартылар алдында, репрессия кетер алдында каптаган китептерди ушул көмгөн дейт да, аны көргөн балдары да унутту же жок калды, иш кылып канчалаган китептер жер астында балким чирип кетти. Ал эми анын баркын билбегендер кээ бирлер Илимдер академиясын өткөрдү. Азыр Илимдер академиясынын кампасында менимче миңдеген, жүз миңдеген кол жазмалар жатат. Аны окуган адам жок, анткени анын тамгасы башка. Бизге чейин, ушул Кириллге чейин бир канча жыл латын арабинде биз окуган экенбиз. Ушу латын арабине чейин биз араб арабинде жазмалык кылып келген экенбиз. Биздин жазмалыгыбыз араб тамгалары менен. Бирок азыр чагатай тили деп коет, өз чынында чагатай тили эмес, түрк тили. Бул жанагы тугуштардын үстүндө өзбекче окуй берет, казакча окуй берет, уйгурча окуй берет, кыргызча окуй берет. Жазылышы бирдей болгон. Мына ушундай жалпы Борбордук Азиядагы мусулмандардын мындай жазмалыгы бир болгон, тамга болгондуктан балким большевиктер келгенде балким мына ушул ыдыратуу саясатынын бир көрүнүшү ушу болду, тамгаларды өзгөрткөнү болду. Ошону менен биз аталарыбыздан кылым карытып келе жаткан тарыхыбыз дагы, көнөрбөс маданий, адабий мурастарыбыз дагы чаң басып, илимий гана булак катары жатып калыптыр. Биз окуй албайбыз. Аталарыбыздан калган булактарды окуй албайбыз. Натыйжада эмне болду? Натыйжада биздин тил булагыбыз бугулуп калды. Андан бери келгенде алфавит. Алфавитти карасаңыздар, мисалы үчүн өзбек алфавитинде же казак алфавитинде тамгалары толуктай сезилет мага. Өзгөчө казак алфавитинде тамгалары толук. Кысы да бар, кысы да бар, гысы да бар, гысы да бар. Эси да бар. Биз А деген тамга алфавитте жок болгондугу үчүн жок эле дегенде бир миңдей сөздөн курук калдык окшойт деп ойлойм. Миңдей сөздөн курук калдык. Мисалы үчүн түштүктө А деген тамга менен миңдеген сөздөр бар. Бирок аны түндүк Кыргызстанда колдонбойт. Адабий тилде жок ал сөздөр. Мунугу менен тил дагы арыды. Вау деген сөз тамга бул жок. Каф сөз тамгасы жок. Мына ушулардын кыргыздар мисалы үчүн кыргыз жана киргиз деген сөздү биз окуй алабыз. Бирок башка тилдегилер кыргыз жана киргиз деген сөздү каф жана к экендигин окуй албайт. Бул анык далил. Бул тамгалардын бизге зарыл болгону жана барган сайын ал тамгалардын азайганы менен сөздүн өзү азайып бараткандыгы, сөз кампасы азайып баратканына далил да. Мындан бир канча жыл мурда мен ушу Илимдер академиясынын кайсыдыр бир институтунун демилгесиби же бир тилчилердин кайсыдыр бир уюмунун демилгеси менен тамгаларды дагында кыскарталы деген демилгени уккандай болгон. Эмне болгон шумдуун кургур демилгеле билбейм. Мен 20 тамгага түшүп калса кайсы сөз калат да мен билбейм аны. Андан ары келе турган болсок, дагы бир себеби, мына биринчисин биз айттык, мурастардан булдук, экинчиси тамгаларыбыз азайды, үчүнчүсү
Bilesиңер, бизде дагы бир ушундай проблема болду. Кыргыз тили башка тилдерден багындырып келген тил болгон. Мисалы үчүн кровать кыргыз тилине керебет деп кирген. Халал адал деп кирген. Бул багындырылган сөздөр болгон. Бүгүн көп элдерде ошол багындырма салты дагы эле бар. Түрктөрдө бар. Өзүнүн тилине багындырып алат башка тилдерди. Мисалы үчүн грамматиканы түркчө граммар дейт. Автомобилди ото дейт. Автомобиль. Адвокатты авукат дейт. Өзүнүн тилине багындырат дагы, өзүнүн тилинде ошону колдоно берет. Которбойт, багындырат. Бизде Улуу Октябрь революциясына чейинки, ушу калп айтпасам, кирген сөздөр багындырылган бойдон калгандагы, андан кийин сөздөр багындырылбай кирсин деген ушундай бир революциялык чечим болгон. Мына ошондон каалайсыңбы, каалабайсыңбы, башка тилди өзүнүн нускасында алууга мажбур болгонбуз. Өзүбүздүн тилибизге багындырып алган эмеспиз. Мында эмне болсо биздин сөзүбүзгө башка элдин, башка тилдин өзүнүн түп нускасында кирүүсүнө жол ачылды. Андан кийинки биздин классиктерибиз. Түгөлбай Сыдыкбеков, Касымалы Баялинов, Касымалы Жантөшев, Темиркул Үмөталиев, Жомарт Бөкөнбаев, эми койчу эми кыргыздын ушундай бир жарык эткен жылдыз үркөрлөрү жазган чыгармаларды азыр окулбай калды. Эмнеге? Интернет деген нерсе ошонун баарын жаап кетти. Азыр тилекке каршы ата менен бала отуруп китеп окубайт окшойт. Окубайт дегеле. Ата сурабайт баладан кайсы мектепте кайсы китепти окутуп атат, кайсы теманы окутуп атат. Мугалимдер деле ата энеңден барып мунуну сура, ата энең менен кошулуп оку деп тапшырма бербейт. Бардыгынын колунда чөнтөк телефон, жана ошону менен жашоо, интернет, кээ бирлер мына азыркы WhatsApp, мына ошол эле YouTube'дан жазып аткандарды көрсөң, жөн эле бир кишинин жазганында бир 20-30 ката чыгат. Орфографиялык эле катасын айтайын. Калгананын маанилери же болбосо андан башка каталарын айтсак, укмуш. Бул эмнесе бир муун кыргыз тилин билбеген муун келди. Мен буга бир эки мисал айтып берейин. Мисалы үчүн өткөндө Ошко мен көп барам. Ошто кафеге кирип, бир ашканада отуруп, тейлөөчү кыздардан кызым эмне оокатың бар десең, все есть дейт. Анан мен түшүндүм. Кызым, шорпо барбы? Шорпо? Бульон бу дейт. Мейли бульон барбы? Куриный бар дейт. Куриный. Анда мага жарым кесе берчи кызым. Ия. Жарым кесе берчи ушу шорпоңон, тоок шорподон, тоок шорпобу? Ал эмне дейт? 0,5 бі 0,7 бі дейт. 0,5 деген эмне кызым дедим. 0,5 деген эмне, 0,7 деген эмне? Өзү билбейт. Түшүндүрө албайт ушуну. Экинчиге эмне бар? Рис, картошка, фри деп айтып атат. Анан мен да күрүч барбы дедим. Десем жок дейт. Нан алып жегенге эмне бар кызым? Сметана. Каймакчы? Жок дейт. Каймак жок. Айран барбы десем жок дейт. Кефир барбы десем бар дейт. Чыгып барасаң жазып коюптур. Собойго болбойт деп. Собойго болбойт. Анан мен бул собойго болбойт деген эмне деп ойлансам, көрсө ошол эмеге ашканага келип өзү менен алып кеткендер. С собой. Орусча айтканда с собой алып кетишет экен да. Анан ашканаларга жазып кеткен собойго болбойт деп. Мына ушундай болду. Өткөндө да мен паспортумду алмаштырайын деп, мына ушу биздин эле эмеге бардым. Паспорт столго, калктуу тейлөө кеңсесине барсам, кассир кыз, кадимки эле кыргыздын тоодон томолоп түшкөн кызы орусча сүйлөйт мага. Анан мен да өзүмдү кармай албай, кызым, атаң кыргызбы дедим. Десем, ооба дейт. Да дейт. Апаң кыргызбы десем, да дейт. Кошуналарың кыргызбы десем, да дейт. Туткунда болгон эмес белеңер десем, нет дейт. Анан эмне орусча сүйлөп атасың, мен оруско окшоп атамбы? Десем, унчукпайт. Залда карасам, бүт кыргыздар бардыгыбыз орусча сүйлөшүп атыптыр. Бүт бардыгы орусча сүйлөшүп атат. Эми орусча сүйлөгөндү да кыйратып сүйлөсө кана десең, орусчаны да толук сүйлөй албайт. Дагы бир жерде ушундай мисалды күбө болдум, бир мисалга орусча билбесе, ошону кыргыздар үстүндө мазактап күлүп атат, мына орусчаны билбейт экен деп. Кандай бул жашоого жеттик? Мен орус тилине каршылыгым жок. Туура түшүнүш керек. Кыргыз тилинин күйөрманымын да. Себеби бул менин эне тилим. Орусчаны да кыйратып сүйлөбөйт. Эмнеге биз буга жетип калдык? Жөнөкөй эле түшүндүрмөсү, караңыздар. Ар бир элдин өзүнүн тили бар. Ошол тилинде
Аллах Субханаху ва Таала ушундай кылган экенки, бир сөздүн бир жок дегенде 10го жакын синоними болот экен. Ар бир элде ушундай. 10го жакын синоними болот экен. Эмне үчүн француз тили аябай бай тил дейт, синонимдерин сактап калган. Араб тили аябай бай дейт. Эмне үчүн синонимдерин сактап калган. Кыргыз тилинде эмне синоним жокпу десе толтура. Биздин көнөрбөс манас эпосубузду алып караңыздар. Бүт синонимдер бар. Бирок аны кыргыздар түшүнбөгөн үчүн манас эпосы мынча болсо аны кыргыздарга түшүндүргө мондай түшүндүрмөсү менен чыгарылып калды. Ким аны окуп атат? Мына ошол синонимдер азайып жана мен айткан жогорудагы ар түрдүү себептердин азайып отуруп, бир сөздүн бир да синоними калбай калып турат. Азыр биз синоним эмес, ал сөздүн өзү да жок бизде. Анан ордуна орустун сөзүн алып кирип атабыз. Кичинекей кыздар, айылдагы кыздар орусча кошуп сүйлөйт. Неужели дейт. Анан мен сурайм, кызым, неужели деген сөз эмне? Десең маанисин түшүндүрө албайт. Бирок ордунда колдонот. Неужели сиз мага алып бербейсиз? Ордунда колдонот. Неужели? Эмнени түшүндүрөт десең түшүндүрө албайт. Бул эмне болсо биздин тилибиздин ордуна чет тил кире баштады. Эмне кылайлы? Биз көнүп калганбыз мамлекетти күнөөлөйбүз. Муну мамлекет окутуш керек да, мамлекет бизге жазып бериш керек да, мамлекет муну кылыш керек да. Мен кечиресиздер, мен ушу мамлекетти күнөөлөгөндөрдүн модасынан эмесмин. Башкаларды эле толтура аны күнөөлөгөндөр. Мен өзүбүздү аракетке чакырганга аракет кылам да. Өзүбүздөн көз каранды болгон. Эми мамлекет келип менин тилимди чукулап бербейт да. Менин тилиме сөз салып бербейт оозума. Бул мамлекеттин иши эмес. Кааласам англисче сүйлөйм, кааласам орусча сүйлөйм, кааласам арабча сүйлөйм, кааласам кыргызча сүйлөйм.